Кыргыз адабияты дагы бир агартуучу менен толукталууда. Ал жазма акын Молдогайып Козубай уулу. 19-кылымдын экинчи жарымында, 20-кылымдын башында Каргалжа чөлкөмүндө жашаган акындын санат насыятырлары, казалдары, дастандары, поэмалары жана башка акындар менен айтыштары чогултулуп, Казал Мурас деген аталыш менен басылып чыкты. Унутта калган адабият деп кийинки учурда ошол биздин окумуштууларыбыз изилдеп китептерин чыгарып жүргөн 5 молдонун соңунан келген ушул адабияттагы ак тактардын ордун толтурган акыныбыз Молдогайып Козубай уулу болуп эсептелет. Анын казалдары, санаттары эл ичине чачылып кетип, баягы кумга сиңген алтындын күкүмдөрүндөй чачылып кетип, ошо эл ичинен биз 10 жылдан ашык убакыттан бери ушу изилдеп топтоп жүрүп, мына бул Казал Мурас деген китебин чыгардык. Китептеги материалдар кол жазмалар фондунан, акындын урпактарынан, эл оозунан, ады менен айтышкан башка акындар жөнүндө китептерден жана түрдүү изилдөөлөрдөн алынган. Булар өз заманынын просветительдери болушкан. Жана 16, 17, 18 кылымдагы француздардын агартуучуларындай болгон. Биздин 19 кылымда жана 20 кылымдын биринчи шерегиндеги ата бабаларыбыз. Ушул ойду, ушул маанини ар качан биринчи орунга коюп сүйлөшүбүз керек. Демек, Молдогайып аксакал жөнүндө сөз кылганда дагы биринчи кезекте бул кишини таалимчи, агартуучу, тарбиячы деп билишибиз керек. Айрымдар китепти башка тилдерге которуп, эл аралык деңгээлге көтөрүү зарылдыгында демилгелешти. Кыргыз элинин тарыхында бир жаңы барак ачылып отурат. Бул абдан кубанычтуу. Мына ушул жаңы барактын ачылышына биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн тийгизген тикеден тике пайдасы. Кыргыздын эң кеминде 3000 жыл, эң тагыраагы 2,5 жылдык тарыхында жазыла турган материалдар аябай көп. Кыргыздын изи, кыргыз жашаган тарихи аймактардын бардыгында бүгүн дагы аттын кашкасындай көрүнүп турат. Мына түрк мамлекеттер уюму деген жакшы уюмубуз бар. Таяна турган тобубуз ошолор. Ошондуктан түрк тилдерине которуп, түрк элдеринин баарына жайылтышыбыз керек. Молдокайып өз заманында илим билимдүү, төкмө жана жазгыч акын катары белгилүү болгон. Ал Кокон хандыгында Алымбек датка, Курманжан датка башында турган маарекелерде айтыштарга катышып турган. Акындын чыгармалары араб арибинде тери менен кагазга жазып калтырылган жана эл оозунда сакталып калган. Жазгыч акын 1911 жылы 64 жашында кайтыш болгон.